Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Өткөндө мындан бир жума мурун Афганистанга бир канча фамилдик үй бүлө келип, батирден чыгып, кыйналып, ооруп, бир топ оор жашоодо жашап атат деп видеолор чыкты эле. Анан ошол учурда мен видео кайрылуу жасап, кыргыз элине, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке, анан ошонун үчүн да кыргыз элимдин бейлинен айланалы бир аз каражат которгондор, салым кошкондор бүгүн мына топтоп ошол бир туугандарга, мындайча айтканда Афганистанда азыркы учурда жашап аткан 3 үй бүлө экен тактадым. 3 үй бүлө экен, жалпысынан канча киши экен ошону биле албадым. Ушуга бир аз топтолгон акчаны азыр Афганистанга бул жактан банктан барып которолу деп сапар алып жөнөп атам. Жалпы сумма 32.550 сом чогулду. Буга чейин бардык кыргыз бир туугандар которуп жардам бергендер Россиядан болду, Кыргызстандан, башка областтардан болду. Буюрса азыр барып которобуз. Ошо отчет, анан ал жакка барганда дагы колдоруна жетти деген видеону сиздерге дагы көрсөтүп коем. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Дагы да колдоо көрсөтөм дегендер болсо төмөндө жазылып турган М-банк, О деңгиге эдинса түрүндө которуп, дагы деле салым кошо берсеңиздер болот. Алар азыркы учурда 3 үй бүлө бир квартирада жашап атыптыр. Элестетиңиздер, 3 үй бүлө канча балдары менен канча киши, чында дагы деле оорулары бар экен, айык эле экен. Дагы да салым кошом десеңиздер, кайрыла берсеңиздер болот. Анда эмесе биз кеттик банкка. Урматтуу достор, жана 32.550 сом болчу. Бул жактан Афганистанга комиссия аябай алат экен. Доллар болуп которулуп, анан Афгани деген акчасы болуп, ошондо 28.884 Афгани болуп ал жакка түшөт экен. Мен котордум, буюрса аманатыңыздар ал жакка кетти. Ал жактан дагы видео отчет сиздерге көргөзөм.